Мына азыр атайын сонун иш чарада турабыз. Аттарды тапшырып, ушул нерсеге себепкер болгон ушул Баха, Дамир кандай сезимдер болуп атат негизи? Жүрөктөр ойкоп атат. Ачыгын айтайын, өз бергенде бир ыйладык. Жетки чейин, Жалал Абадка жетки чейин ыйлап кеттик. Ушундай адамдар бар, карапайым мындай жөнөкөй семьядан бир атты берип койду да. Ушу көбүнө мындай үлгү болду да. Өзүңөр ham көрдүңөр. Бизге 15 чак ат келди, бир аттын айынан. Бирок ушул ат сепишке болуп, сатылып, акыры ушу ат сатылбай калды да. Именно ушу атчы. Бирок Аллах Таалага бир жаккан сыпатыбыз бар экен. Биз деле ушуга себеп болдук, иншаллах. Башынан аягына чейин, иншаллах атты кайра аманат кылып алып келип тапшырдык. Көрдүңөр өзүңөр, шунча эл карап турат азыр. Аллахка чексиз шүгүрлөр болсун. Шундай аксакаллар, шундай аталарыбыз, шундай апаларыбыз көбөйөрсүн. Берип жүргөнүнө таң калдык да биз. Бирок көп комментарий жаздык, кайра апарып мингизгиле өзүнө бергиле деп. Сиздердин оюңар менен, сиздердин ниетиңер менен кайра биз алып келип тапшырдык. Бир өтө серьезный агабыз чыгып, ушул аттын акчасын берди бизге. Шуну бергенден кайра мен атымды деле атабагыла апарып бергиле деди да досум. Өтө сонун бир бул марттын иши да бул. Конечно. Ар кимге деле эмес го дейм, а? Иншалла азыр чапканды ham көрдүңөр окшойт. Өтө сонун ат чапты азыр. Ат өзү келип ээсине келгенде ham аябай сүйүндү окшойт, а? Сүйүн да. Негизи бул иште деле силер көп өтө чоң мындай себепкерсиңер да. Салымыңар чоң негизичи. Өзү көпчүлүккө үлгү болду, буйруса мындай жакшы иштерде жарышалы. Мындай иштер акыркысы эмес, дагы улансын иншалла. Иншалла. Элдин колдоосу менен Кудай кааласа иншаллах дагы көп болот мындай иштер. Достор, биз себеп болуп кала берели. Жакшы ишке баш болуба досум, иншалла. Иншалла. Рахмат силерге деле ушунча келип берип, ушундай не кылганыңарга, поддержка бергениңерге. Аллах разы болсун. Болду, рахмат.